Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Microsoft Word'то таблица түзүү жана аны форматтоо. Бул эми иштейбиз. Демек, биринчи бул таблица жана анын структурасы, экинчи таблица түзүү ыкмалары, үчүнчү таблицаны толтуруу маалыматтар менен, төртүнчү таблицаны редакторлоо, бешинчи таблицаны форматтоого токтолобуз. Анда демек, биринчи бул таблица жана анын структурасына келели. Алгач таблица деген эмне? Таблица деген бул жолчолордон, же болбосо строкалардан жана мамычалардан, же болбосо столбецтерден турган тек бурчтуу маалыматты берүү формасы. Ошол эле учурда маалыматтарды структуралоо бир ыкмасы. Эми структурасына келсек, демек, таблица бул строкалардан жана столбецтерден турат. Строкалар деген бул ошол стрелка көрсөтүп тургандай, бул горизонталдык жайгашкан булар строкалар болуп эсептелсе, ал эми вертикалдык түрдө жайгашкан булар столбецтер болуп эсептелет. Ал эми строкалардын жана столбецтердин кесилишиндеги аймак же болбосо область бул ячейка болуп эсептелет. Ячейкада бул маалыматтын ар түрдүү түрүн берүү мүмкүн. Эми демек, бул таблицанын өйдөсүндө бул ошо таблицанын аталышы берилиши керек. Бул головка деген жерде, демек, бул столбецтердин ар бир столбецтин эң өйдөңкү ячейкасында ошол столбецтин аты берилет. Ал эми бул боковик деген жеринде ошол таблицага киргизилүүчү бардык объекттердин тизимеги берилет. Жана ошол объекттердин ар бир касиети бул ошол столбецтер аркылуу берилет. Эми строкалардын ичинде кандай информациялар камтылат? Эгерде бир строканы мисалы алсак, бир строкада, демек, бул жерде бир объект жайгашат. Демек, ошол объекттин ар бир касиети боюнча, мисалы, бул жерлерде маалымат жазылат. Демек, анда строкаларда бир объект боюнча жалпы маалымат берилет. Ал эми столбецтерде болсо ошол объекттердин, бардык объекттердин бир гана касиети боюнча маалымат берилет. Ар бир столбецте бир касиети боюнча жалпы объекттердин маалыматы берилет. Эми таблица кайсыл учурда колдонулат? Же болбосо биз таблицаны кайсыл учурда колдонобуз? Таблица эгерде ошо берилүүчү маалыматтардын ичинде сандык маалыматтарды ичине камтыган информация болгон учурда жана ошондой эле бир канча объекттердин жана ошол объекттердин ар түрдүү касиеттери жана ошол касиеттердин ортосунда кандайдыр бир салыштыруу керек болгон учурда, демек, таблицаны колдонобуз. Таблица бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзөт? Таблица ошол информациялар, жогоруда айткан информацияларды кабыл алууну дагы да ыңгайлуу абалга келтирип, жана ошонун негизинде биз кабыл алып, андан бир тыянак чыгара билүү тездигине өбөлгө түзүп берет. Демек, керектүү учурда таблицаны пайдалануу бул ошол информацияны бизде дагы да бат кабыл алуубузга жардам берет экен. Анда демек, экинчи планга келсек, таблица түзүү ыкмалары. Эми таблица түзүүнүн 5 ыкмасы бар. Эми ар бирине практика жүзүндө токтололу. Алгач, демек, тексттик процессор Microsoft Office Word'то бул жаңы файл түзүп алуубуз керек. Жаңы файл түзүп алып, бул демек, файлыбызды сөзсүз түрдө сактап алышыбыз керек. Алгач, кайсыл жерде жайгашыш керек экендигин аныктап, жана файлга ат берүүнү дагы унутпашыбыз керек. Мисалы, таблица деп койдук. Окейди басабыз. Эми демек, жаңы таблица деген файл түзүлдү. Эми ошол жерде мен бир нерсени айткым келип атат силерге. Эгерде мисалы силерде кандайдыр бир маалыматтарды киргизип, бир топ маалымат киргизилгенден кийин жана ошондой эле ошол маалыматтарды сактап коюуну унутуп иштеп аткан учуруңарда, мисалы, ар түрдүү мүчүлүштүктөрдөн улам, мисалы, компьютер өчүп калышы мүмкүн, же болбосо свет өчүп калышы мүмкүн. Ошол учурларда ошол киргизген маалыматтар баары өчүп кетет. Ошол өчүп кетүүнүн алдын алуу үчүн бул автосохранение деген түшүнүк бар. Автосохранение кандайча жүргүзүлөт? Демек, бул файлга киребиз. Файлга кирип, бул жерде параметры, бул жерде сохранение бөлүгүнө киребиз. Жана бул жерде автосохранение каждый 1 мүнөт сайын менде автоматтык түрдө сактоо жүргүзүлөт. Демек, ошол жерге бичке коюп, жана ошондой эле бул эң минималдуу бул жерде маанини беришиңер керек. Жана ошол маани, берген маани аралыгында бул ошол автоматтык түрдө сактоо жүргүзөт. Бул демек ошол кээде менет кылып киргизген маалыматыңардын өчүп кетүүсүнүн алдын алат. Демек, автосохранение дайыма эле, мисалы, кээ бир учурда эсиңерден чыгып калышы мүмкүн. Эми бул силерге кошумча маалымат болду. Эми биз таблица түзүү ыкмаларына келели. Таблица демек, бул вставка вкладкасы аркылуу түзүлөт. Вставка вкладкасына киребиз. Демек, мында негизинен графикалык
объекттер жайгашкан жана ошондой эле таблицадагы ошол вставка вкладкасында байкаган болсоңор бул өзүнчө бөлүнүп турат. Эми киребиз таблицага. Таблицага киргенде биринчи ыкмасы бул вставка таблицы. Вставка таблица аркылуу демек биз бул жерде саналуу сандагы строкаларды жана столбецти коюу аркылуу мисалы таблицаны түзүнгөр болот. Мисалы бул жерде сары түстө бул өзүнчө белгиленип турат. Ошол сандагы таблицаны бул жерге демек түшүрүп берди. Эми бул бизге кандай ыңгайсыздыкты жана кайсы учурда колдонобуз буну жана кайсы учурда мисалы ыңгайлуулукту жаратат, кайсы учурда ыңгайсыздыкты жаратат. Мисалы эгерде кичинекей эле бир таблица саналуу сандагы строкаларды жана столбецтерди камтыган таблица болсо, демек ушул жол ыңгайлуу. Себеби бул жерде дароо эле аныктап ушул таблицаны түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми чоң көлөмдөгү мисалы бир канча строкалардан жана столбецтерден турган таблицаны берүүдө демек бул ыңгайсыздыкты жаратат. Себеби бул жерде саналуу гана байкаган болсоңор, бул 10 столбец 8 строканы гана коюу мүмкүнчүлүгүбүз бар бул ыкма аркылуу. Демек бул кичинекей таблицаларды аз сандагы строка жана столбецке ээ болгон таблицаларды түзүүдө эң ыңгайлуу ыкма болуп эсептелет. Эми демек бул биринчи ыкма болду. Эми экинчи ыкмага келели. Экинчи ыкма бул вставить таблицу. Вставить таблицуну басканыңарда демек моундай бир кичинекей терезе ачылат. Бул терезе аркылуу биз канча столбец, канча строка болуш керек экендигин беришибиз керек. Мисалы бул жерде 8 столбец болсун, мисалы 30 строка болсун. Окей. Жана ошол берген маанилерине жараша бул жерде бирдей кеңдиктеги бул столбецтерден жана строкалардан турган таблицаны бул жерге түзөт. Эми бул кайсыл учурда колдонулат? Бул ушундай чоң көлөмдөгү таблицаларды түзүүдө демек ушул жол эң ыңгайлуу. Мен мисалы бардык эле таблицаларды практикада ушул ыкма менен түзөм. Эми Ctrl-Z аркылуу артка кайтып, 3-ыкмага келели. 3-ыкма демек бул нарисовать таблицу. Аты айтып тургандай эле, демек бул таблицаны чийүү. Көрүңөр, карандаш пайда болот. Демек ошол карандаштын жардамы аркылуу мышканын сол жагын басып бошотпой, моундай түрдө чийип алсак болот. Демек бул бизге бир канча ыңгайсыздыкты жаратат. Биринчиден бул убакытты талап кылат, экинчиден демек тездик жок бул жерде эле. Мисалы жана ошондой эле бирдей кеңдиктеги мисалы строкаларды жана столбецтерди түзүүдө бир канча ыңгайсыздыкты жаратат. Бирок силер билишиңер керек ушундай ыкма дагы бар экендигин. Эми кээ бирде мисалы бир эле ячейканы бөлүү керек болгон учурда, мисалы ортосунан моундай түрдө бөлүү керек болгон учурда, демек мында ошол ыкманы колдонсоңор болот. Негизинен бул бир аз ыңгайсыздык жараткан ыкма болуп эсептелет. Эми кийинки ыкмага келели. Эми 4-ыкма демек бул таблица Excel. Таблица Excel бул кайсыл учурда колдонулат? Эми карасаңар, байкасаңар кандай өзгөрүү пайда болду. Таблица Excel аркылуу коюлган таблицада бул жерде демек бул алгач кайсы учурда колдонуларына токтололу. Мисалы, таблицага жөн гана маанилерди киргизип эмес, ошол маанилердин ортосунда кандайдыр бир эсептөөлөр жүргүзүлүшү керек болгон учурда, демек ошол ыкма аркылуу түзүү керек болот. Бул эгерде билсеңер, Excel деген бул табличный процессор болуп эсептелет. Мында автоматтык түрдө ар түрдүү формулалардын жардамы аркылуу эсептөөлөрдү жүргүзүү мүмкүн. Мисалы бул жерде ячейкаларга ар түрдүү маанилерди киргизип, жана ошол маанилердин ортосуна бир шилтемелер аркылуу чакырып, мисалы ар түрдүү операциялар жүргүзсөк болот. Мисалы көбөйтүү жүргүзүлүп атат. Көрүңөр, бул жерде ошол эки маанинин ортосундагы көбөйтүүнү чыгарып берди. Эми байкаган болсоңор, демек бул Excel'дин бул жерде лентасы ачылып турат, же болбосо вкладкалар ачылып турат. Демек бул Excel'дик режимге кирет, демек бул таблица койгонуңарда. Жана ошол Excel'де кандай мүмкүнчүлүк болсо, ошол таблицада ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдалансаңар болот. Бардык формулаларды жана ошондой эле операцияларды жүргүзсөңөр болот. Эми мисалы Word режимине кайтуу үчүн болгон Escape'ти басуу керек. Бул Word режимине кайтасыз. Демек бул жерде таблица түзүлдү.
мисалы бул таблицада дагы мисалы толуктоо жүргүзүлүп же болбосо дагы бир эсептөөлөр жүргүзүү керек болсо, анда 2 жолу бассаңар кайра бул экселдик режимге мындай кайтат. Жана бул жерде ошол каалаган толуктоолорду жана эсептөөлөрдү жүргүзүп, кайра бул Escape аркылуу Word режимине кайтабыз. Ctrl Z менен артка кайттык. Демек бул ыкма түшүнүктүү болду, Эми кийинки ыкмага келели. Демек экспресс таблица. Экспресс таблица демек бул жерде ар түрдүү тематикадагы даяр таблицалардын шаблондору бар. Бул жерде демек силерге дал келген эгер тематикаңарга дал келген мисалы таблица болсо, болгону тандап алып, жана ошондой эле мисалы тандап алып, бул жерде ичиндеги маалыматтарды гана өзгөртүп, таблицаны пайдалансаңар болот. Бул жерде уже бул таблица форматталган таблица даяр шаблон болуп эсептелет. Демек ичиндеги маалыматты өзгөртүү менен пайдалануу мүмкүн. Демек 5 ыкмасын карадык. Вставка таблицы, вставить таблицу, нарисовать таблицу, таблица Excel, экспресс таблица. Ар биринин өзүнүн өзгөчөлүгүн жана ыңгайлуулугун жана ошол эле учурда ыңгайсыздыгын дагы карап өттүк. Эми кийинки планга келели. Кийинки план демек таблицаны толтуруу. Алгач демек таблицаны толтуруу үчүн алгач демек таблица түзүп алышыбыз керек. Эми конкреттүү бир таблица түзөлү. Мисалы, силерге мисалы тиешелүү студенттердин мисалда информатика предмети боюнча жетишүү таблицасы дейли. Демек биз текстти форматтаганды билебиз. Демек белгилөө жүргүзүү бул главная вкладкасы аркылуу жүргүзүлөт. Негизинен форматтоо бул ортолой абзац боюнча форматталат, жана бул Times New Roman болсун стандарттык шрифт мисалы чоңураак, жана ошондой эле полужирный и курсив шрифтинде берели. Мисалы бир аз да 16 кылсак да болот. Көрдүңөрбү? Демек бул ошол таблицанын өйдөсүндө ошо таблицанын аты болуш керек, Ылдыйга түшүп эми таблица түзөлү. Демек алгач таблица түздөн мурда ошо канча строка жана канча столбец болушу керек экендигин аныктап алуу керек. Мен мисалы примерно столбец мисалы 5 болсун, строка 31 болсун, 31 болсун. Мисалы 30 студентке ылайыкташтырылган мисалы таблица түздүм. Эми карагыла. Демек бизде бул жерде столбецтери бардыгы бирдей кеңдикте берилди. Бирок бизге андай болбош керек. Биздин биринчи столбецибизди номерлүү жайгаш керек. Демек ал бир аз узкий болуш керек. Ал үчүн бул четки линияны бир аз бул жака солго жылдырып алышыбыз керек. Себеби бул жерде сол жактан көбүрөөк аралык калтырылыптыр. Эми ал үчүн бул жерде ушул линияга келсеңер, ушул линияга келгениңерде момундай эки багытты көрсөткөн, сол жана оң багытты көрсөткөн момундай стрелка пайда болот. Демек ушул стрелка пайда болгондо мышканын сол жагын басып, бошотпой туруп, мындай бир аз жылабыз. Байкаган болсоңор бул жерде өйдүдөгү линейкалар да жылып атат, Эми демек кийинки линейканы да ошондой эле жылдырып алабыз. Линияны кечиресиңер, линия. Эми карагыла, демек могуларда бир аз кеңирээк. Демек могуларды бир аз тартабыз. Узкийрээк кылалы. Жана ошондой эле могул 3 столбец бардыгы бирдей кеңдикте болуш керек. Ал үчүн баарын белгилейбиз. Жана ошондой эле унутуп өтүппүн. Демек кандайдыр бир таблица же болбосо графикалык объект койгондо могул жерде жаңы вкладкалар ачыларын биз мурдагы сабакта караганбыз. Бул вкладкалар контексттик вкладкалар болуп эсептелет. Мисалы таблицанын сыртына чыкканыңарда силерде бул жерде эч кандай вкладка жок. Качан гана таблицанын ичине киргениңерде, демек бул жерде 2 вкладка пайда болду. Демек бул вкладкалар работа с таблицами деп өйдөдө турат. Демек ошол таблицага кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү керек болсо, демек бардык өзгөртүүлөр демек ошол 2 вкладка аркылуу жүргүзүлөт. Ошол өзгөртүүлөргө тиешелүү болгон бардык командалар ушул 2 вкладкада жайгашкан. Демек булар контексттик вкладкалар. Эми могул 3 столбец бирдей размер кеңдикте болуш керек. Ал үчүн бул жерде баягы үчөөнү белгилейбиз, жана ошондой эле муну карасаңар, бул жерде демек бул высота строки таблицы деп атат. Демек строкалардын
высотасы. Ал эми бул жерге келгениңерде ширина столбца таблица деп атат. Демек ошо таблицалардын ширинасы. Эми ошо ширинасын бирдей кылыш үчүн моуну гана басып коюу керек. Көрдүңөрбү, бул жерде бирдей ширинада 3 таблица столбец дагы ошондой болду. Эми демек анда ичине эми маалымат киргизип баштайлы. Демек бул биринчиси номерлөө болот, бул жерге номер киргизилет. Экинчиси демек аты жөнү деп кетелиз. Дароо эле себеби үйдө студенттердин деп атат. Демек ошол студенттердин аты жөнү экендиги түшүнүктүү. Кийинкиси демек биринчи модуль, экинчи модуль, үчүнчүсү экзамен дейли. Экзамен. Эми бир аз шрифт чоң болуп атат. Демек бул биринчи строканы баарын белгилейбиз. Жана шрифти бир аз кичирейтип алалы. 14 кылып алалы. Бул полужирный жана ошондой эле курсив шрифттери калсын ошол бойдон. Бул ошол ар бир столбецтин башы болуп эсептелет. Ар бир столбецтин аты бул. Демек бул столбецтин аты жөнү, бул столбецтин аты биринчи модуль, бул столбецтин аты болсо экинчи модуль, бул столбецтин аты болсо экзамен. Эми демек биринчи столбецти толтурабыз. Биринчи столбецке демек номерлөө жайгашыш керек. Эми номерлөөдү эч качан клавиатура аркылуу терип киргизбөө керек. Мисалы момундай түрдө, момундай түрдө эч качан киргизбөө керек. Мисалы да бул оңго чейин киргизели. Мисалы оңго чейин киргизели. Бул демек биз клавиатура аркылуу өзүбүз киргиздик. Эми ошол эле могул жактан 10 цифраны белгилеп, 10 строканы, кечиресиңер, 10 строканы белгилеп, автоматтык түрдө киргизели. Демек белгилөө жүргүзөбүз алгач, жана ошондой эле бул жерде главная вкладкасында демек бул жерде номерлөө бар, бул жерде номер киргизебиз. Эми 11ге чейин экен, эчтеке болбойт. Эми карагыла, экөөнүн айырмасы кандай? Эгерде силер колуңарда бул клавиатура аркылуу киргизген болсоңор номерлөөдү да, таблицаны редакторлөөдө бул бизге бир топ көйгөйдү жаратат. Таблицаны редакторлөөдө демек бул ошо таблицага кандайдыр бир строкаларды кошуу же болбосо строкаларды өчүрүү керек болот. Анда мисалы кошуу керек болгон учурда, кошуу керек болсо, мисалы 3-чү строкадан кийин бир строка кошуу керек болсун. Демек бул строканы белгилөө үчүн момундай строканын бурчуна келгениңерде момундай бир кара стрелка пайда болот. Демек ошону 2 жолу бассаңар, бул ошол 3-чү строка белгиленди. Белгиленгенден кийин демек контексттик менюну ачабыз. Же болбосо мышканын оң жагын бассаңар ачылат. Жана бул жерде вставить деп турат. Эгерде строка кошсоңор, строка кошуу керек болсо, демек мында бул жерде сверху и снизу вставить строки сверху, вставить строки снизу деп турат. Мисалы снизу десеңер, көрдүңөрбү, бул жерде жаңы строка кошулду жана ошондой эле бул жерде номерлөө үзүлүп калды. Байкадыңарбы, үзүлүп калды. Эми ошону эле мисалы кошууну карайлы, бул жерде мисалы 3-чү строканы белгилеп, жана ошондой эле бул жерде вставить снизу дейли. Көрдүңөрбү, бул жерде автоматтык түрдө ошол коюлган строкага номерлөө жылып, демек бул калганы бул ирет боюнча уланып кетти. Көрдүңөрбү? Демек бул эгерде клавиатура аркылуу киргизсек, момундай бир көйгөйлөрдү жаратат экен. Демек бул жакка кайра 4-тү жылдырышыбыз керек, кайра жазып чыгышыбыз керек. Мисалы өчүрүү керек болгон учурда деле, мисалы 6-чы строканы өчүрүү керек болсун, белгилеп, болгону контекстин меню ачып, удалить строки дегенди басып коебуз. Удалить строки. Мисалы бул жерде деле 6-чыны өчүрсөңөр, карагыла, 6-чыны өчүрсөңөр, удалить строки. Көрдүңөрбү, 5-тен кийин 6 кийинки строка жылып, эч кандай номерлөө үзүлбөстөн уланып кетти. Ал эми бул болсо 5-тен кийин 7 болуп, ошол номерлөөнүн ирети бузулду. Көрдүңөрбү, демек эч качан клавиатура аркылуу номерлөө киргизбешиңер керек. Автоматтык түрдө номерлөө жүргүзүшүңөр керек. Эми, демек могул номерлөөдү баарын өчүрөбүз delete аркылуу, жана могуларды белгилеп туруп, бул номерлөөдү жок кылуу үчүн бул жерге келип туруп нетти басабыз. Көрдүңөрбү, номерлөө жок болду. Эми ошол строка жалпы киргизүү үчүн, демек ошол жалпы ушул столбецти белгилеп, кечиресиңер, строка эмес, столбецти белгилеп, демек ушул жерге келип номерлөө коебуз.
Жана бул номерлөөдүн курсив жана положенный шрифттерин алып салабыз жана бир аз размеринде кичирейтебиз, 14 кылабыз. Эми байкаган болсоңор, бул номерлөөнүн бул цифралары кээ бири көрүнбөй калып атат, чарымы. Эми бул эмне себептен? Себеби бул жерде сол жагында ат стоп чоң болуп атат. Ошол ат стопту кичирейтип коюшубуз керек. Ал үчүн бул жерде уменьшить ат стоп дегенди басабыз. Көрдүңөрбү? Уменьшить ат стоп дегенде бул жерде ошол ат стоп кичирейип, бул жагы цифралар толук көрүнүп калды. Түшүнүктүү болду, Эми экинчи демек бул жерге студенттерди киргизели. Эми студенттерди киргизүү үчүн демек бул жерде жазып чыгышыбыз керек. Мен убакытты коротпоо үчүн, мисалы, мен интернеттен маалыматтарды таап койдум. Мисалы, бул жерде ошол канча студент киргизсең, мисалы, 5, 10 аз кое тургула, 5, 10, 15 окшойт. 15тен окшойт. Копировать этебиз, копия кылабыз. Бул жерге ошол 15 строканы белгилешибиз керек. 15 строканы белгиледик. 15 строканы белгилеп, бул жерде параметр вставки деп турат. Эми биринчисине койсок болбойт экен, демек. Бултур эмес параметр экен, бул дагы. Көрдүңөрбү? Демек бизге могул акыркы параметр боюнча коюшубуз керек экен. Көрдүңөрбү? Демек кийинкисиге дагы ошондой эле алып келебиз. Кийинки могуларды деле ошондой эле көчүрөбүз. Ctrl+C менен алабыз. Бул жерге алып келип, ошол текстти гана алып келишибиз керек. Бул жалпы мисалы студенттердин тизмеги түздү. Эми ошол түшүрүлгөн тизмекти дагы баары бир шрифтте болсо үчүн алгач демек таблицаны жалпы белгилеп алалы. Таблицаны жалпы белгилөө үчүн бул бурчтагы могул 4 багыттуу стрелканы көрсөткөн турган белгиге басабыз. Бассаңар жалпы белгиленет. Жана ошондой эле бул жерде Times New Roman, бул жерде 14-тү тандайлы. 14 бир аз чоңураак, 12-ни тандайлы. Көрдүңөрбү? Бул жерде бизде уже 30 студентибиз бар. Эми карагыла эми. Мисалы бул жерде балдарын киргизип чыгалы. Мисалы 25 балл, 13 балл. Примерно мен маанилерди киргизип чыгам. Эми мен толук киргизбейм азыр. Белгилүү багыдан кийин кайталап коебуз, көчүрүп коебуз, себеби убакыт албаш үчүн. 27 мисалы, 12 балл дейли. Эми карагыла, ошол эле канча маани болсо ошолорду Ctrl+C кылып туруп, калганын кайталап коелу. Себеби бир топ убакыт алат. Мондай бир мисалы 1-6га чейин экен. Демек, мындан деле ошондой эле тартипте 6 баланыкын киргизип, кайра кийинкисини көчүрүп коебуз. Мисалы 26 балл дейли. Мисалы мында 24 балл алды дейли. Эми ошол эле көчүрүп коелу. Эми көрдүңөрбү? Демек бизде текст терип чыкканыбызда, демек ячейкалардан өйдөңкү ячейка, ылдыйкы же оңго солго өткөндө, демек бул 4 клавишаны пайдалангыла. Бул стрелкаларды көрсөткөн клавишалар бар. Ошол клавишаларды пайдалансаңар тездигиңер бир аз көбүрөөк болот. Себеби бул бир канча эгерде курсор менен, мышка менен иштесеңер, анда бир топ убакыт алат. Эми демек экзаменге, демек бул жерде мисалы 5 болот. Буга 4 коелу, мисалы 3 коелу, буга мисалы 5, бул дагы 5 дейли. Буга мисалы 4 дейли. 3 дейли мисалы. Эми ушул эле багыны бул жака көчүрүп коелу, себеби ошондой эле маанилер болчу. Эми маанилерди монтип киргизип чыктык. Эми маанилерди киргизгенден кийин эми форматтоого келели. Форматтоодо мурда редакторлоо жүргүзүп алалы. Кечиресиңер балдар. Редакторлоо жүргүзүп алалы. Эми редакторлоо, таблицаны редакторлоодо бул демек строкаларды кошуу, кошумча строкаларды, мисалы, могул 7-ден кийин
7-ден кийин мисалы строкалар кошулуш керек. Алгач кечиресиңер, алгач биз сортировать этип алалым, могу студенттердин тизмегин сортировать этип алалы. Аны үчүн момундай белги чыкканда, демек басасыңар, басканда демек жалпы ушул столбец белгиленет. Столбец белгиленгенден кийин демек бул жерде сортировка деп турат. Бул жерге кирсеңер да могул жерде да бар. Бул жерде дагы бар. Мисалы сортировканы бассаңар, демек аты жөнү деген бул демек биздин столбецибиздин аты жөнү өйдөдөгү. Демек по возрастанию, по быванию деп турат. По возрастанию дейлик, мисалы, окей. Көрдүңөрбү? Демек бул алфавит боюнча жайгашты. Байкадыңарбы? Алфавит боюнча жайгашты. Эми, демек мисалы 7 жана 8, мисалы 7 редакторлогун, мисалы 7 строканы өчүрөлү. Демек 7 строканы өчүрүү үчүн демек аны белгилөө жүргүзөсүңөр. Мисалы момундай кара стрелка чыкканда демек 2 жолу бассаңар белгиленет, жана ошондой эле бул контексттик меню ачыгы удалить строки десек да болот, же болбосо бул жерде да удалить деп турат. Бул макет вкладкасында удалить строки дейбиз. Көрдүңөрбү? Бул строка жок болду. Бирок бул автоматтык түрдө номерлөө чыгылып, ирети бузулбастан уланып кетти. Мисалы, 2 вкладканы, 2 строканы өчүрүү керек болсо, демек 2 строканы белгилейбиз. Жана ошондой эле удалить ячейки деп. Көрдүңөрбү? Бирден ашык ячейка болгон учурда, демек момундай бир кичинекей терезе ачылат, окейди гана басып коюшуңар керек. Көрдүңөрбү? Мисалы Ctrl-Z аркылуу мисалы артка кайталы, 30 студент болчу бизде. Эми бул строкаларды өчүрүүнү түшүндүк. Столбецтерде ошондой эле өчүрүү жүргүзүлөт. Мисалы, могул столбецти өчүрүү керек болсо, белгилөө жүргүзөсүңөр, өйдөгө чыксаңар момундай кара стрелка пайда болот. Бул жерде удалить столбца деп коюу гана жетиштүү. Өчтү, мисалы Ctrl-Z аркылуу акыркы кыймылды жокко чыгарып кайтарып алсак болот. Бул өчүрүүнү түшүндүк. Эми кошууда деле жаңы строкаларды же болбосо жаңы столбецтерди кошууда демек канча, мисалы канчанчы строкадан кийин канча строка керек болсо, мисалы 12 строкадан кийин 12 строкадан кийин мисалы 3 столбец строка керек болсун, демек могул 10, 11, 12ни белгилейбиз. 3 строка керек болсо, демек 3 строканы белгилейбиз. И бул жерде вставить деп туруп, демек сверху, снизу бул жерде беришиңер керек. Мисалы снизу десеңер, көрдүңөрбү? Бул жерде автоматтык түрдө номерлөө уланып кетип 33кө чейин барып, бул жерде 3 строка пайда болду. Түшүндүк, демек Ctrl-Z аркылуу мисалы кайталы. Эми мисалы столбец дагы канча столбец керек болсо, ошончо столбецти белгилеп, жана ошондой эле вставить и бул жерде справа или слева деп койсоңор болот. Же болбосо макет деп туруп, бул жерде макетти да бул жерде турат, вставить справа, слева деп туруп. Ошол жерден да койсоңор болот. Мисалы койсоңор мындай оң жагына 2 столбец кошулат. Түшүнүктүү, Дагы бир кошуу бул эң акыркы строкадан кийин кошуу керек болсо, болгону курсорду ошол эң акыркы строкадан кийинки курсорду алып келип туруп гана Enterди бассаңар, бул кийинки жаңы строкалар кошулуп кете берет. Көрдүңөрбү? Демек бул дагы бир кошуу ыкмасы. Эң акыркы мисалы строкадан кийин мисалы удалить дейли. Мисалы могул строкадан кийин керек болсо, мисалы 14-строкадан кийин, 14-строкадан кийин курсорду алып келип Enterди бассаңар, демек ошондон кийин бир строка пайда болот. Түшүнүктүү болду, Эми форматтоого келели. Форматтоодо демек форматтоо деген биз ошол сырткы көрүнүшүн гана өзгөртүү, сырткы көрүнүшүн гана өзгөртүү. Демек бизге форматтоо алгач эле бул конструктор вкладкасына негизинен форматтоого тиешелүү болгон элементтер, командалар же болбосо мисалы таблицаны жалпы белгилеп, бул жерде стилдер бар. Бул стилдер форматтоого тиешелүү болгон. Мисалы могул стилди тандасаңар, көрдүңөрбү? Бул таблицага момундай бир стиль берди. Көрдүңөрбү? Жана ошондой эле
бул жерде форматтоонун максаты негизи ошол керектүү фрагментке же болбосо керектүү областка, маанилүү областка көңүлдү бурдуруу болуп эсептелет. Демек, бул жерде көңүлдү бурдуруу үчүн мисалы 5 алган студенттерге көңүл бурдуруу үчүн мисалы 5 алган студенттерди белгилеп жана ошондой эле ага мисалы заливка берүү аркылуу ал студенттерди башка студенттерден айырмаласак болот. Мисалы могул бааны отургула бир аз моундай стиль тандайлы, себеби анын стиль аябай светтери менен ачык болуп кетет экен. Жана мисалы баштапкы строканы белгилеп, мисалы положерный кылып алалы, жана могул баштапкы строканы башка түс менен да берсеңер болот. Эми байкаган болсоңор могулдан маалыматтарды мындай ажыратып алуу бир аз татаал болуп атат. Эмне үчүн? Себеби карасаңар бул жерде ошол строкалардын кеңдиги жетишсиз болуп атат, кеңдиги аябай тар болуп атат. Ширинасы строкалардын. Эми аны кеңейтиш үчүн демек бул жалпы таблицаны белгилейбиз жана ошондой эле бул жерде интервал деген түшүнүк бар. Бул интервалын бир аз чоңураак кылабыз. Мисалы 1-5 кылалы. Көрдүңөрбү? Бир аз даана көрүнүп, кабыл алганга бир аз дагы жеңил болду. Эми жана ошондой эле бул жерде могул выровнять по центру деген бул жерде басабыз. Ошол строкалардын жана столбецтердин дагы ошол ортолой жазылды. Бирок бизге могул столбецибиз ортолой жазылбаш керек. Бул солдон түздөлсө дагы бизге ыңгайлуу болот. Көрдүңөрбү? Демек дагы бир аз ыңгайлуу абалга келди. Эми демек бул ошол 5 алган мисалы студенттерге көңүл бурдуралы. Могул жерде аркылуу да жүргүзсөңөр болот жана макетке кирип, конструкторго кирип, могул жерде заливка берсеңер да болот. Мисалы 5терди мисалы кайсы менен белгилейли? Жашыл менен белгилейли. 4төрдү мисалы башка менен белгилейли. Демек бул бизге эмнени сунат? Демек бизге ошол керектүү маалыматты мисалы 5 алган студенттер келсе дароо эле бул жерден ошо светтер аркылуу эле ажыратып билип алсаңар болот. Форматтоонун өзү максаты ошол маанилүү жерге көңүл бурдуруу деген. Мисалы мындай. Жана ошондой эле бул мисалы светтер боюнча форматтоодо. Андан сырткары бул ошол границалар аркылуу да форматтоо мүмкүн. Мисалы 3төрдүн мисалы границаларын башка кылып ошол 3төрдү дагы берүү мүмкүн. Мисалы 3төрдү мындай бир границада берүү дароо эле мисалы 3төрдү издегенде эмне кылса табуу мүмкүнчүлүгүн сунат. Мисалы могул көрдүңөрбү? Керектүү жерге моундай алып келип гана ошол границаларды койсоңор болот. Бул демек граница боюнча. Андан сырткары форматтоого дагы эмне тиешелүү? Форматтоого бул жерде таблицаларды разделять этсеңер болот. Кой тургула муну. Таблицаларды разделять этсеңер болот. Кандайча жүргүзүлөт ал? Азыр карап көрөбүз. Бул жерде разделить таблицу деп турат. Демек кайсыл жерге барсаңар, мисалы могул жерде курсор кайсыл жерде турса, мисалы курсор 4-чү строкада турса, бул жерде разделить таблицу десеңер, демек 4-чү строкадан өйдөңкү таблицаны бул жерге бизге бөлүп берет. Бул кайсыл учурда керек? Мисалы ар түрдүү ошо бир эле таблицанын ичинде ар түрдүү параметр боюнча информацияларды бөлүү керек болот. Демек ошондо бөлүп бул жерде ошол кайсыл параметр боюнча кийинки таблица кетет, ошондой учурларда пайдалансаңар болот. Эми андан сырткары демек бул жерде направление текста деген бар. Направление текста демек мисалы могул столбецтеги
ушул ячейкада кечиресиң, ушул ячейкадагы текст мисалы направлениясы момундай түрдө өзгөртсөңөр болот. Кээ бир учурда ушундай направленияда жазыш дагы керек болот. Демек ошол учурда демек бул направление текста, бул макетте жайгашкан ушуну пайдалануу жетиштүү. Демек мунун ичинде 3 вариант бар. Ошол каалаган вариантын тандоо мүмкүн. Мисалы бизде момундай жетиштүү. Мисалы бул жерде азыр бизде эмне болду? Баштапкы строкабыз бир аз кеңдиги кеңейип кетти. Себеби бул ушул направленияны кабыл алганыбызда бизде ошондой кое тургула эми ошону бирдей мисалы кеңдикке алып келиш үчүн демек могу баарын белгилеп туруп эле бул жерде мону басып коюу жетиштүү. Көрдүңөрбү? Демек буларды баардыгын бирдей кеңдикке алып келди. Анда демек баарын белгилей, мисалы таблицанын баары бирдей кеңдикте болуш үчүн демек бул жерден ошону тандап коюу жетиштүү. Бул жерде көрдүңөрбү? Мүмкүн болсо мындай кичирейсиңер, кичирейткен абалга келет. Бирге келтирели. Түшүнүктүү болду, Демек таблицада деле ошол форматтоо, ошол керектүү областка, керектүү ячейкага же болбосо керектүү строкага же болбосо керектүү столбецке көңүл бурдуруу үчүн ар түрдүү түс берүү аркылуу жана ошондой эле границаларын өзгөртүү аркылуу жана ичинде жайгашкан тексттик маалыматтарды форматтоо аркылуу демек ошол жерлерге көңүл бурдуруу мүмкүн экен. Жана бул жерде автоматтык түрдө томберлөөнүн дагы артыкчылыктарын үйрөнө алдык. Демек таблицаны редакторлоо, форматтоону да карап өттүк. Анда бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү жана ошондой эле учурда пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки сабактарда жолугушканча